өзүн сүйгөн, өзүн биринчи орунга койгон, бактылуу, жан дүйнөсү менен чын дили менен каткырып күлгөн, жашоого кубанган, ар бир мындай жашоого позитивдүү караган айымга кайра кайтып келдим да. Тагдырым сенин колуңда дедиңиз. Ооба, бир айдын ичинде катуу трансформация болдум. Сыртыңызды кабыл албайт белеңиз буга чейин. Артка тартып, картайтырып, депрессия кылып, тревожность кылып жүргөн экен да. Колдоо керек бекен, кыйналып калбайт бекенсиз? Жатып алып, ушуна денем баары зыркырап, чын эле ушуна ыйладым, чын айтканда, кечирчи дедим. Деп аябай өзүмдү сүйүп баштадым да. Ошондон өткөн комплимент барбы? Менден кийинчи ушундай жүрөктөн бир жүк түштү десем болот да. Жигиттер көбүрөөк жаза башташат, чала башташат, сөз айтышат дегендей. Азыр деле сүйлөшүп айтып атсам дагы тим эле, ай жок, аны кылба, муну кыл деп. Акча булагыңыз кайда? Мам дейт, сиз деген баардык жигиттерге жагасыз деп коет. Бирок оор да. Оор, албетте. Балдардын тарбиясына атасы аралашабы? Эмне үчүн ушул нерселер мен менен болуп өттү? Бул жоопту да кабыл алабыз. Кеттик. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүн маектерибизде конокто ырчы Эля Бегалиева. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди маекке чакырардын алдында Инстаграмда видеоңузду көрүп калдым. Өтө катуу өзгөрүп турсуз. Абдан кубанычтабыз, сизди башкача образда көрүү, башкача стилде көрүү жагымдуу болду да мен үчүн. Аял киши катары жагымдуу болду. Ошон үчүн сиздерге ички жана сырткы трансформацияңыз жөнүндө сүйлөшөлү деп маекке чакырып атабыз. Баары жакшыбы? Баары сонун, чоң рахмат. Ошол акыркы видео аябай мен мисалы үчүн күтүлбөгөндөй просмотр көп болуп кетти да. Мен мынчалык ойлогон эмесмин, чын айтканда. Ал дагы видео жөн эле басып баратып менин курбу кызым тартты да. Өтө дайынданып, бир жазанып деле, жазалган деле видео эмес болчу да. Жөн гана ошол кезде мен ичимде ушундай бир толкундануу, өзүмө болгон сүйүү, жаратканыма болгон сүйүүгө мындай толуп турган кезим экен да. Ал ошол сүйүү деген эч бир мейкап аркылуу кыла албайт экенбиз, чын айтканда. Канча миң көйнөк кийип, дайынданып барып жазансаң, ичиңде могул жерде кандай бир жаракатың бар болсо, баары бир деле ал дагы сүрөткө дагы видеого да башкача түшөт экен. Ошондуктан адамдын эң негизги сулуулук бул жан дүйнөсүнүн, ички дүйнөсүнүн байлуулугунан, өзүнө сүйүүсүнөн жана жаратканга болгон сүйүүсүнөн аркылуу ушундай бир башкача мындай келбет, нур, жылдыздуулук келип чыгат десем болот да. Нур жөнүндө жакшы айттыңыз. Азыр да сизди мындай жаныңыздан көрүп турам, мына көзүңүздөн нур чачырап, сонун болуп калыптырсыз. Андан тышкары сырткы келбетиңизге да кичине өзгөртүү киргизген экенсиз. Эгер сыр болбосо эмне деп сурайын? Жок, сыр эмес, негизи баардыгы эле жашырганга аракет кылат. Жашырганда эмне? Элдер көрүп турбайбы буга чейин кандай болгонун, анан кийинки келбеттин. Мисалы үчүн баардыгы көп нерсени жазаттың деп ойлоп атышат. Жок, мен жөн гана көзүмдү жазаттым. Көрсө көз гана ушундай сонун трансформация берет экен. Анткени деген сен кичине болсо дагы келбетиңи өзгөртүп берсең, өзүңдү бир башкача сүйүп карап, өзгөчө жакшы болуп келатканда деп аябай өзүмдү сүйүп баштадым да башкачачы. Бирок бул дагы өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Анткени деген азыркы кезде профессионалдуу эместер дагы жазып атат, профессионалдуулар да жазып атат. Мен мисалы үчүн ушул мисалы үчүн пластикалык хирургду сарафанный радио деп коет. Ошол аркылуу издеп таптым. Мындай өзүм издедим, мага реклама кылып бериңиз деп дагы жазган жок. Мен өзүм бардым, анан ошол операциянын столдо жатканда, анан кийин билди мен ырчы экенимди. Анан кийин мен айттым, аябай жакшы кылып жасап бергенге аракет кылыңыз. Корккон жоксузбу? Корктум албетте. Аябай корктум. Мен үчүн мындай, мен өзүм мындай морально деп коет. Бир айдай дайындандым го дейм. Жайында ушу күзгүгө чейин, тойлор, концерттер башталганга чейин бара калайын деп эле улам сайын тиги анализимди даяр боло элек деп эле ушинтип чөйүп жүрөрдүм. Андан кийин бирок баары бир деле бардым. Мен азыркы кезде эч
кандай десем, кейбейм. Өтө кубанычтамын. Бир гана ошол көзүмдү жазаткандан кийин 1 айда үйдө жаттым. Ошо 1 айдын ичинде катуу трансформация болдум. Эмнегедир ошол убакыт мага керек болду окшойт. Үйдө жөн эле жатуу. Анткени залга да барган жокмун, машыкканга болбойт болчу. Көчөгө дагы чыккан жокмун. Өзүмдүн бир кандай десем, терең бир ойлорума кирдим да. Ошол жакта мен эмне кылып жатам, кайда баратам, жашоодо эмне болду мен менен, эмне үчүн ушул нерселер мен менен болуп өттү. Анткени ар бир нерсе бул жашоодо бизге бир нерсе үчүн берилет экен да, жараткандан ошол кыйынчылыктар бир нерсе үчүн берилет экен. Же сабак болуш үчүн, же да башка. Сабак болобу, эмне болобу, аябай ойлондурду да. Эмне үчүн ушундай, анткени деген бардыгы эле ажыраша бербейт, же болбосо үй бүлө түзө бербейт, же бала төрө бербейт. Анан кийин эмне үчүн бул нерсе мага жашоодо мындай сыноо катары берилди. Анан бир кезде мынтип ойлонуп, Инстаграмды ачып, жеке келген каттарды карап окуп отурсам, көрсө деген мен көптөгөн аялдарга мотивация катары болуш үчүн келген экен да. Жообун таптыңыз. Анткени мен ушундай таң калдым, канча деген эмелер, каттар келди. Ар кандай бирөөсү бир негативди жок. Баардык азаматсың. Сенден күч алам дегендерчи. Анан экинчи нерсе, мен деген өзүмдү унутуп коюптурмун. Анын мындай үй бүлө деп, күйөм деп жүрө берип, өзүмдү унутуп коюптурмун. Кыргыз аялдарынын көпчүлүгүнүн маселеси ушундай. Кудай мени унутуп койдуң, жана өзүңдү унутуп койдуң деп туруп, ушундай ошон үчүн мен эки тарапка түшүргөн экен. Анан ошол нерсени түшүндүм да. Анан эмнегедир чынын айтканда өзүм үй бүлөнү жана күйөөмдү, балдарды өзүмдөн биринчи орунга коюп койгон экенмин. Негизи жашоодо эң биринчи орунда жаратканың Кудайың. Жана ошондон кийин сен туруш керек экенсиң. Андан кийин калган болгон нерселер. Ошонун баарын мен унутуп коюптурмун. Ошон үчүн мага Кудай ушул нерсенин баарын берген экен. Сигнал. Ойгон сен өзүңдү унутуп койдуң, өзүңдү карабай калдың. Мага келбей калдың дейт да. Мени дагы уnuттуң дегендей инсайттар келди да. Мен ушундай жатып алып, ушундай денем баары зыркырап, чын эле ушуна ыйладым, чынын айтканда. Кечирчи дедим, Кудайым. Кудайды дагы бир жолу тааныган экенсиз да, башка ракурстан, Ооба. Кечирчи дедим, мен чын эле унутуп коюптурмун деп. Азыркыга чейин күнүгө колуман келишинче эстеген сайын ыраазычылыгымды айтканга аракет кылам. Эстеген сайын. Эртең менен кечинде бул сөзсүз нерсе, бирок күн 12 саат жүрсөң, 12 сааттын ичинде качан гана эстесем, 10 жолу болобу, 100 жолу болобу, аздык да жана көптүк да кылбайт да. Улам сайын рахмат, шүгүр деп турам. Анан ошол нерсе мага келгенден кийинчи ушундай жүрөктөн бир жүк түштү десем болот да. Ошол жүк мени көрсө артка тартып, картайтырып, депрессия кылып, тревожность кылып жүргөн экен да. Мен ошол жоопторду табыш керек болчу экенмин. Сиз өзүңүз эле терапия кылып алган болосузбу? Эми ар бир психолог жана трансформационный оюн айтат, баардык жооптор сиздердин ичиңиздерде дейт. Биз мисалы үчүн психологко барганда эмнегедир 85-90% биз өзүбүз сүйлөп отуп, анан айтып берип отуп, деп кайра өзүбүз жоопторго келебиз да, чынын айткандачы. Баардык жооптор өзүбүздүн ичибизде. Кудайды тааныгандар айтып атышат го, динде негизи эле Кудай менен сүйлөшкөндө өткөн чак үчүн ыраазычылык айтып, рахмат деп, же болбосо кечирим сурап, бүгүнкүгө шүгүр кылып, анан келечекке дагы бир нерсени тилене кетиш керек деп. Сиздин келечекке тиленгениңиз да бар болсо керек ал диалогдо. Албетте, мен мынтип ойлойм да. Мен баардыгына баш ийдик кылдым. Чынында. Тагдырым сенин колуңда дедиңиз. Ооба. Ошондо жеңилдей түшөт экенсиң да, биз деген Кудайды унутуп, жашообуздун баарын контролго алганга аракет кылат экенбиз.
кайра ошол колубуздан келбей аткандан депрессияга түшүп эмнеге деп сурап беребиз да. А чынын айтканда Кудайга берип коюш керек экен. Кудай кандай жол мен үчүн жакшы, ошол жол менен алып барчы деп сураныш керек экен. Мен каалаган жол эмес. Мүмкүн азыр жакшы болбой атат жол, бирок ошол жакшы жолго биринчи кадамдар. Ар дайым ошону унутпаш керек экен. Мен мисалы үчүн азыр болуп өткөн нерсем бүт баарына ыраазымын. Кайра мурунку чакка келсем, кайра ушул жолду өтмөкмүн. Анткени ошонун өткөн нерсенин бүт баардыгы мени ушундай адам, ушундай келбетиме, ушундай ой жүгүртүүмө алып келди десем болот да. Жан дүйнөнүн байлыгы деп жана сөздүн башында айтып кеттиңиз го. Эмне экен жан дүйнөнүн байлыгы? Жан дүйнөнүн байлыгы бул Кудай менен байланыш, жана өзүң менен өзүң болгон байланыш экен да. Өзүңдү өзүң жемелебей кечирүү. Бул жашоодо кантип десем, бүттүк дүйнө, баардык дүйнө, деги эле ата-энең, сен жакындарың, досторуң баардыгы сага каршы. Анын жанында өзүң дагы өзүңө каршы болсоң, өтө жаман нерсе экен да. Эң башкысы сен өзүң тарапта болуш керек экенсиң. Өзүң, ооба. Эң биринчи биз өзүбүз душманбыз да. Анткени өзүбүз жемелесе, антпай койбу, антип сүйлөбөй койбу. Болду, айтып койдуң, сүйлөдүң, эми аны жөн эле анализдеп, эми болор чакта ошол нерсени кайра кайталабаганга аракет кылыш керек да. Өзүңдү өзүң кечириш керексиң. Сен өзүңдү өзүң мындай, кандай десем, өзүңө тирек болуш керексиң да. Бирок оор да. Оор, албетте, билем, кээде кайра жемелеп кетем да, кайра ушул сөздөрүмдү, ушул инсайттарымды эстеп, жок. Мен өзүмдү өзүм жакшы көрөм, Кудай мени жакшы көрөт. Кудай мени ушундай жакшы көрөт да. Баардык, мисалы үчүн, кемчиликтерим менен, баардык кылган жакшы жумуштарым менен кошо. Эмнеге мен өзүм жаман көрүш керекмин, жемелеш керекмин? Кудай кечирет да. Баардык кылган нерсебизде кечирим сурасак кечирет. Эмнеге мен өзүмдү кечире албайм деп айтыш керекмин. Ошону. Жана сөзүңүздө 2 жол депрессия деген сөздү айттыңыз да. Буга чейин бир канча жыл же бир канча убакыт депрессияда болгон бекенсиз, мына өзүңүзгө сырттан баа бердиңиз да. Биз негизи депрессияны туура эмес кабыл алат экенбиз. Депрессия деген мен азыр так айта албайм, бирок бир жерде видеодон угуп калганым бар да. Дип деген ички дүйнөңө, то есть тереңдикке, өзүңдүн ички дүйнөңө тереңдикке кирип барып, эмне болуп атат экенин ошонун баарын изилдөө деп кабыл алам да. Бекеринен сен жан дүйнөң ичинде кыжалат болуп, бирдеке жетишпегендиктен мындай жөн эле кыжалат болбойт. Бул сен ошол депрессия кармап атканың, ал деген биз мисалы үчүн айлана чөйрөгө кандай десем, айлана чөйрөгө көңүл бурганга аракет кылат экенбиз. Бул туура эмес экен, бул ички дүйнөңө, жан дүйнөңө барыш керек экенсиң, депрессия болуп атканда ошол чакырган сыяктуу экен да. Анан ошону мен могул жайда түшүндүм да. Үйдө отуруп калган кезде депрессия кармаганда көрсө, өзүң менен өзүңдүн тереңдигиңе, ички дүйнөңө кирип, эмне туура эмес болуп атат, эмне мени жеп атат, эмнеге мындай болуп атат, эмнеге жашоодон ырахат ала албай атам. Ошол өзүң менен өзүң сүйлөшүү, Кудай менен болгон сүйлөшүүлөр болуш керек экен да. Чыктыңызбы депрессиядан? Албетте чыктым деп ойлойм. Эми ар бир адам үчүн депрессия ар кандай болот да, мисалы үчүн. Ооба, бирөө мисалы үчүн жумушу болбой атса депрессия болот да. Мисалы үчүн бирөө болсо үй бүлөдө уурушуп атса депрессия ошогочу. Ошондуктан депрессия бул жаман нерсе эмес деп ойлойм. Бул бирдеке бир ситуацияны өзгөртүүгө жол да. Ошого өзгөртүү керек экенине сигнал. Мындай сырткы келбетке өзгөртүү киргизгенде көпчүлүк сырттагы адамдар өзүн өзү кабыл албоо менен байланыштырышат да. Сыртыңызды кабыл албайт белеңиз буга чейин? Жок, андай эмес. Негизи эме болду мен деген, азыр эстей албайм. 4-5 жыл мурунго дейм. Мени машина сүзүп кеткен да, кокустук болуп.
ошол бул сол тараптан эки жолу ушуна операция болгом. Бетимдин бет сөөгү сынып бул жер. Эки жолу кестиргем. Ошондон кийин анча-мынча нервтер тигилип, анан кийин көзүм деформация болуп калган. Эки сурмам эки башкача болуп баары деле мен мисалы үчүн кийин мүмкүн сахнага аттанбасам мага баары деле болмок деп ойлойм. Анан кийин видеолордон көрүп экимдин айырма бар экенин билип, анан мисалы үчүн 38 жашка келдим да. Бир дагы оозумду чын эле айтайын, оозумду жасаткам, ошондон башка эчтеке жасаткан эмесмин. Бир дагы укол, гиалурон, ботокс колдонгон эмесмин. Анан бирок ойлойм, убакыт боюнча деле туура келди деп ойлойм. Анан эки башка болгондуктан мага өзүмө бирдей болууну, бирдей болсун деп чечим кабыл алдым. Анткени мейкап кылып атканда көп убакыт кетирем. Окшоштура албай. Ооба, окшоштуруп экөө бирдей болсун деп. Анан кийин ошол себептен болду. Сырткы келбетиңиз, мен сиздин азыр салмак таштаганыңызды байкап атам да. Анда атайын таштадыңызбы же өзүнөн өзү эле ушундай болуп калдыбы? Салмак таштоо боюнча бул өзүнчө бир чоң тематика болуш керек деп ойлойм да. Биринчиден, эмне үчүн салмак кошуп атабыз? Ошону ойлонуш керекпиз да. Кандай жашоодогу кандай нерселер сени салмак кошконго алып келип атат? Мисалы үчүн жеп атасың да. Эмне үчүн жеп атасың? Бул көбүнчөсүн мисалы үчүн эме дейт. Коргонуу дейт. Лишний вес коргонуу. Кийинки дагы себептер, мисалы үчүн жашоодо рахат албагандыктан тамактан алып баштайт экенсиң. Андан башка рахаттын түрү жок болгон үчүн дандуу тамактарга тартып. Көбүнчөсү бирдеке айта албай, ичте дүйнөдө мындай бирөөгө жини келгендердин баардыгын ошону себеп табыш керек да. Диеталардын баары иштейт. Жөн гана өзүңө мындай ылайыктуусун табыш керексиң. Ар кандай диеталар бар. Баардыгы иштейт. Бирок бир кезге чейин. Кайра эле толуп алып атпайсызбы? Бул жакта эң негизи тереңирээк иштеш керек. Эмне үчүн? Причинасын, то есть эмесин түпкү өзөгүн табыш керек. Диета кылуу, спорт кылуу бул мааниси жок эгерде сен өзөгүн таппасаң. Сиз таптыңызбы? Албетте таптым. Эмне экен? Бактылуу боло албай жүрүптүрмүн да көрсө. Мен деген өзүмдүн балдарыман suuruучу экенмин, мээримди мурунку күйөөмдөн suuruучу экенмин. Жада калса акча дагы алып келе албаптыр, эчтеке алып келе албаптыр ушул менин ичиндеги. Мен буга чейинки подкасттарда айтчумун, бул жерде болгон чоң мындай дыра деп коет да. Ушуну мисалы үчүн толтура албаптырмын. Анан жайында гана түшүндүм, чейин келаткан болчумун. Жайында абдан түшүндүм, өзүм жана Кудай гана толтура алат экен. Башка эч ким. Бирок менин мисалым бул баардыгына жарашкан мисал эмес. Көбүнчөсү ата-энесине болгон наразычылыктар бар. Ошол кээ болсо жөн гана мисалы үчүн өзүнүн кабыл албоо. Ошон үчүн дагы же ар бир адамдын өзүнүн психикасынын ичинде турган бир жара бар да. Ошону жейт деп ойлойм да. Ошонун да мисалы үчүн ошону кабыл албай, ошонун иштегиси келбей же ошону уккусу келбегенден келип чыгат да. Бирок биз болбой эле кичине өткөн чак жөнүндө суроо бергим келип атат. Албетте. Тиги бактылуулук жөнүндө айтып атпайсызбы? Үй бүлөңүз толук кезде деп айтайынчы, кечиресиз. Бактылуулукту сезбейт бекенсиз беле? Кандай десем, жаңы үйлөнгөн кезде мен өзүм аябай көп көңүл бурчумун да. Ошол кездерде бактылуучу анан кийин бир кездерде билбейм кандай бир ушундай болуп кетти, баардыгын эле акырындан кайсыл бир кезде билбейм, акырындан болуп атып 100% көңүлдүн бүт баардыгын үй бүлөгө жана күйөөгө, балага, кайын журтка берип салыптырмын. Бул эң туура эмес экен да. Ошондо сезген эмессиз да, бактылуу. Сезбей калыптырмын. Кандай ошол жагдайга келип калганымды да билбей калдым да. Анан ошол кездерде түшүнө албай эмне болуп атканын, эмнеге мен бактысыз болуп атам, баары жакшынакай башталып атпады беле деп ойлонуп калдым да. Анан кийин көрсө деген мен өзүмдү унутуп коюптурмун. Кудайды унутуп коюптурмун. Үй бүлө деп жүрүптүрмүн да. Кудайды тааныгандар дайыма
ошол жаш курагын ушунча кечигиптир мен деп балашат да, сырттан эрте эле тааныса болмок экен деп. Сизде ошондой болдубу? Ал дагы жемелегенге кирет да бир четменчи. ооба. Анан бирок мындай нерсе бар да, бардык нерсеге позитивдүү караган. Рахмат Кудай келгениме. Келбей койсом кандай болот эле? Өлүп атканда сен кандай ушундай өтмөксүң да. Азыр кеч болсо да келгениме ыраазымын. Кеч болгончо Кеч дагы эмес, азыр деле кеч эмес, чынын айтканда. Бардык нерсеге позитивдүү караганга үйрөнүш керек экен да. Мен мисалы үчүн мындай болот, бир жерге кечигип баратам, аны ушундай деп бардыгын жаман болуп ушула, бүт бардыгы ушул кечиккен үчүн деп ойлоном да, анан кайра бир кезде ойлонуп кетем. Мүмкүн кечиккен себеби кайта жакшы. Бир жерде эрте шашып чыгып кетсем, жол кырсыгына түшүп калмакмын. Же болбосо дагы бир жамандык болуп кетмек. Ошондуктан болуп аткан нерсенин баарына ыраазычылык менен, позитивдүүлүк менен караш керек экен да. Мындай сыртыңыздан сүйлөгөнүңүздөн улам психолог менен иштешеби деген ой келип атат да. Ооба, албетте биринчи мен өзүм келип баштагам бул ойлорго. Психологияны мен өзүм жакшы көрөм. Изилдейм, окуйм, кызыгам. Анан албетте психологдор менен иштештим. Азыр болсо, азыркы кезде мага абдан гештальт терапия жакты. Бул өтө терең трансформация алып келе турган нерселер экен да. Гештальттарды жаап атасызбы же кандай? Акырындап жаап атам. Азыркы кезде 12 эле жашыма жеттим. Бир айдын ичинде. 12 жаштайм. 5 билбейм, бул кандай иштейт, ар бир адам үчүн ар кандай иштейт. Кээ бирлер 38тен ылдый түшсө, меники 5 жашымдан башталды. Болуп аткан нерселердин баардыгы 5 жашымдан башталды. 5 жашымдагы болгон таарынычтар. Мен ошол нерселерди унутуп коеле. Эмне үчүн мен үй бүлөмдү монтип кармаган себебин ошол жактан таптым да. Балалыктан. Балалыктан. Көрсө ошол жерде кичинекей мындай 5 жаштагы кыздын кыялы экен. Ошон үчүн көп бир 2 жылдай күйөөмдү кой бере албай жүрдүм да, мурунку күйөөмдү. Кеткиси келип атса дагычы. Көрсө ал 5 жаштагы кыздын кыялын анан мындай кандай десем, ошо 5 жаштагы кыз үй бүлө каалаган экен. Толук үй бүлө болсун. Толук үй бүлөчү. Анан бирок мен ал ошол 5 жаштагы кыз менен сүйлөштүм да, болот буюрса болот. Бул акыркы күйөөң эмес деп, мындай бир сыра 5 жаштагы кызым менен кучакташып, бир сыра ыйлашып, сөзсүз бактылуу, азыр деле сүйлөшүп айтып атсам дагы тим эле эме да, мындай терең, абдан терең. Ошол 5 жаштагы кыз менен сүйлөштүм. Андан кийин 7-8 жаштагы кезиме бардым. Бир айдын ичинде 3 эле терапия өттүм. Азыркы кезде мен күч кубат чогултуп атам десем болот да. 38 жашка чейин болгон канча деген таарынычтар бар экен да. 8 жаштагы болгон коркунучтар, таарынычтарды проработка кылдык, анан 12 жаштагымды кылдык. Азыр болсо токтоп турам, анткени бул деген өтө терең. Ар бир адам даяр эмес деп ойлойм да. Мында бул өтө күчтүү трансформация, өтө күчтүү сезимдер, такыр башкача. Аялдар темасын баштап калбадыкпы? Аял аялга колдоо деп дагы айтышат го көпчүлүк. Жана сизден дагы айланаңызда курбуларыңыз көбөйгөнүн байкап калып атам. Инстаграмдан, историяларыңыздан көрүп калып атам. Сизди түшүнгөн аял затын таба алдыңызбы? Курбу катары баягы чогуу туруп бир сырдаш, тагдырлаш балким. Негизи азыр бир сыра кичине алдын ала айтып кетейин. Менин досторум, кандай десем, мен трансформация болгондо көптөгөн досторум мындай мен тил табыша албай калдым. Өзүмдүн көп досторум баардыгы мындай жок болду десем болот да. Кайрадан азыркы кезде жаңы мындай таанышуулар, жаңы достор жаңы мындай адамдар келип баштады. Көбүнчөсү аялдар. Аялдардын колдоосун айтайын, мен азыркы кезде мен билген эмесмин буга чейин аялдардын колдоосу ушундай күчтүү, катуу болот экен. Ар бир мен аракет кылам, ар бир өзүмө директке келген ар бир катка жооп бергенге. Ар бир кандай десем, эмелер өзүнүн ички болоткан
көйгөйлөрүн айтып беришет да магачы. Ошонун баарын окуп, кичине болсо дагы мындай бир сүйлөм болсо дагы жооп бергенге аракет кылам да. Мен ыраазымын ушунча мага доверие деп коет го. Ошондой мага ишеним бергендеринечи. Анан баардыгына ыраазымын. Баарына чоң рахмат айткым келип кетет. Көрсө аялдар деле эркектерден кем эмес. Мындай айтканда эркектерден дагы өткөн колдоо бере алат экен чынын айтканда. Күч ошол жакта жатат. Ооба, мен мындай карап көрсөм, эркектерге момундай колдоо бере албайт экен чынын айтканда. Азыр карасам аялдар ушундай бири-бирин колдойт экен. Эмнегедир билбейм, азыркы коомдо аялдар күчтүү. Аялдар күчтүү болгусу келбейт деп ойлойм. Бирок заман ошондой. Эмнегедир ушундай болуп атат да азыркы кезде. Ошондуктан биз дагы аялдарды колдобосо ким колдойт, мисалы үчүн эркектер аялдарды колдобойт экен. Жана эркектерди аялдар колдойт, мисалы үчүн. А бирок аялдарды аял гана көтөрүп кетет экен. Мен билбейм, мен үчүн мындай башкача жашоо, башкача мындай дүйнө ачылып атат десем болот да. Аялдардын дүйнөсү деп айтпайм деп ойлойм да, мисалы үчүнчү. Азыркы кезде өтө көп күчтүү аялдарды кезиктирдиңиз. Ооба, кезиктирип атам. Бул жерде мен көп мен профессионал эмесмин. Мен жеке ой жүгүртүүлөрүмдү гана айта алам. Бул жерде көп тарбия күнөөлүү деп ойлойм да. Эркек баладан эне деген, кандай десем, эркек баланы кой бериш керек экен. Эркек баланы кой берип, мындай каалаганын кылыш керек экен эркекчи. Азыркы мен менен тең болгон эркектердин баардыгы, көбү, баардыгын деп айта албайм, азыр бул жакта башталбастык, көбүнчөлүгү жоопкерчиликти алганды билбейт. Үй бүлө үчүн. Көп көйгөйлөр ушул үчүн. Эмне үчүн эркек күчтүү үй бүлөдө, алсыз эркектен мисалы үчүн күчтүү аялдар келип чыгып атат, анткени чындыкта булчу жоопкерчилик алганды билбейт. Анткени эне деген баласына жоопкерчилик алганды үйрөткөн эмес. Кой, балам, баардыгы сен үчүн, сен жакшысың, кел отур, сен кел, ай жок, аны кылба, муну кыл деп. Жада калса окуусуна чейин үйрөтөт да, момундай кыласың, тигиндей кыласың. Бул эң туура эмес. Бала кичинекей кезинен канайсың, выбор деп коет го. Тандоо бар. Бала кичинекей кезинен тандоону үйрөнүш керек. Сен эмнени билесиң деп коет ата-энелер. Могул жакшы деп үйрөтөт. Каяктан анан балада кичинекей эркекте кичинекей кезинен тандоо жок. Ал энеси же ата-энеси мындай тандап берет. Анан ошонун айынан көп эркектер да бактысыз, чынын айткандачы. Анткени кичинекей кезинен жоопкерчиликти үйрөткөн эмес. Бул тема дагы өтө терең десең болот да, абдан терең да. Анан мындай мен азыркы жагдайды өзгөртүү деген бул кыйын. Бир эле гана менде мисалы үчүн кичинекей мындай жүрөгүмдө надежда бар да. Азыр мен 2 эркек балам бар. Ушул жок деген ушул эки эркекти жоопкерчиликтүү кылып өстүрүп, анан кийин аялдарына мындай татыктуу күйөө болгонго ушу менин колумда бар, биздин колдорубузда бар да. Мен мисалы үчүн кичинекей эле нерседен баштайм да. Мисалы үчүн мен балам чуркап келип, мага YouTube канал ачкан, жардам бериңизчи дейт да. Мен кыла алам. Эмне үчүн деп да сурабайм, чынын айткандачы. Ал өзүнүн иши. Азыркыдан баштап үйрөнүп баштасың. Мен айтам, балам, интернет бар, ачасың, өзүң жазайсың. Сиз жазай аласыз да дейт да мага. Ооба, жазай алам. Мен өмүр бою сенин үчүн аркаңан барып жазап бериш керекмин. Азыртан үйрөнүш керексиң деп. Ушинтип үйрөтүп баштадым. Мисалы үчүн бир жерге барганда эмне жейсиң деп жөн эле тамакты менюну сунуш кылам да. Мону жейм дейт. Ооба, макул деп мен анын тандоосуна макулдуулук берем. Ооба, макулмун.
эки баламды футболго алып бардым. Улуу балам аябай жакты. Кичүү мен өзүм кыялым да чынын айткандачы футбол оюнчу болуп кетсин дегенчи. Кичүү балам такыр ойногусу келбей койду. Ушул жерде ичимен жиним келди да. Мен ушунчалык аракет кылып форма алып берип алып келсем, эмнеге жактырбайт? Ана кайра өзүм эстейм да. Эмнеге азыр мен баланын эркин азыр сындырыш керекмин? Таң улуу. Ооба. Каалабайбы? Бул дагы жакшы нерсе. Анткени 6 жаштагы балам жок деген нерсени билет. Жакпайт деген нерсени билет. Бул эң сонун нерсе. Мага жакпайт дагы, бул менин проблемам. Эң башкысы бул өзүнө, мисалы үчүн, бул бактылуу адам анткени кийин чоңойгондо да жок деп айтканды билет да. Баардыгына ооба, ошо мисалы үчүн жок деп айта албагандыктан көбүнчө эркектер ата-энесине жок деп айта албайт. Ата-энеси дагы көнгөн эмес, уруксат берген эмес жок дегенге. Балдар жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эне бактылуу болсо балдар өзү эле автоматтык түрдө бактылуу болот дейт. Аларга кандай таасир берди сиздин трансформацияңыз? Бир эми мунун үчүн дагы өзүмдү кечирүүнүн жолундамын. Бир нерсени айтып кетейин. Эне деген баладан мындай, баланы жөн коюш керек экен да. Эне бактылуу болсо жөн коет экен да. Чынын айтканда, кечиккен бул эмне, тигимне, муну жебейсиң, тинтпейсиң деп жемелебейт да, анткени оюн баары өзүндө. Эми баягы 80% өзүндө деш керек да, 20% эле жетет балага. Чын андан көп бул баланы уже кыкынтууга мындай барабар да, чынын айткандачы, эрктүүрөөк коюш керек да. Анан мындай көбүнчө аял киши бактылуулукта болсо, бала да бактылуу болот. Бала сени сүйөт, анткени бала сенден мисал алат. Сен бактылуу болуп атасыңбы? Демек ал бала ошону жашоону ушундай жашаш керек экен, бактылуу, өзүңдү сүйүп, өзүңдү карап деп, ал дагы ошондой моделди өзүнө кабыл алат. Ошондуктан сөзсүз ата-эне өзүнөн башташ керек да. Баланы тарбиялоо болсун десең, өзүң тарбиялуу болуш керексиң да. Улуу балаңыз түшүнүп калды да, ак менен көктү айырмалагандычы, анан сиздин сырткы ички өзгөрүүңүздү байкап, жакшы сөзүн айтып атабы? Ооба, албетте. Мен мисалы үчүн, мен мурун мынчалык көп сүйүү сөздөрдү балдарыман укпаптырмын, азыркы кезден, ооба. Күнүгө мамам биз сизди сүйөбүз деп эки өтөң айтат. Эң сулуусуз депчи, чынын айтканда ушул сөздөрдү уккандан кийинчи тим эле артында канаттарың учуп эле бактылуу болуп кетет экенсиң да. Анан кийин мага мынтет, азыр ушул студияга чыгып баратканда, күз күнүн алдына туруп кийинип атсам, мам дейт, сиз деген баардык жигиттерге жагасыз деп коет. Ушул келбетиңиз менен баардык жигиттерге жагасыз, мен сөз берем сизге дейт. Анан мен айтам, балам, эң башкысы ошо сага анан кийин сенин иниңе жаксам болду, калгандары ал экинчи тепкичте. Эң башкысы силерге жаксам болду десем, биз сизди аябай жакшы көрөбүз, сиз эң сулуу айымсыз деп ушинтип сүйлөшөт да. Бул кандай десем, ошондон өткөн комплимент барбы? Жок деп ойлойм. Эң эне үчүн эң сонун сөздөр ушулар да. Сонун канчанчы класс болуп калды? Улуу балам 5-класс, кичүү балам 1-класс. 1-класска быйыл барды. Кыйналган жокпу? Жакшы элеби? Азыр эркелебейби? Өтө эрке. Айтып атканда, эмеси мугалим эжеси, класс жетекчиси мактайт, жакшы окуйт дейт. Анан жазуу боюнча класстын баардыгы эле аксайт дейт. Бирок окуганы жакшы, аябай акылдуу, туруп эле ойноп кеткени бар дейт. Анан кийин шок болгондуктан эң алдына отургузуп коюптур да. Арткы партада отурса, бир кезде окуп атып эле, ойноп басып кетип эле ушинтип кетет экен да. Өзүнүн кыялдарында жүрөт да. Балдардын тарбиясына атасы аралашабы? Албетте, 5-6 күнү атасы менен, анан кийин воскресенье күнү үйгө келишет, анткени эртеси күнү мектепке дайындалышат. Бул сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Атасы дагы бар, жашоосунда дагы болуш керек, атасы да жоопкерчиликтүү болуш керек. Алардын тарбиясына дагы, жашоосунда дагы болуш керек деп ойлойм. Алар менен болгон мамилеси ар дайым үзүлбөш керек. Анткени алардын атасы акыры болбосо дагы бир күн издешет да.
Анан кийин бир нерсе бар, ушу мени күнөөлөбөсө экен деп ойлойм. Ошондуктан эч качан эч бир тоскоолдук кылбайм. Кылбайм дагы. Ооба. Улуу балаңыз жигиттердин баары сизди эми сүйөт деп айтып атат деп атпайсызбы? Адам жаңы өзүн таанып, жаңыланганда, ички сырткы келбети өзгөргөндө мен өзүмдөн билем, жигиттер көбүрөөк жаза башташат, чала башташат, сөз айтышат дегендей, сизден бул планда кандай болуп атат? Балаңыз байкап атса дейм да. Эми ооба албетте жазышат көп. Бирок мен ойлойм азыр мен өзүмдүн жан дүйнөмдү, жанагы психикамды мындай ордуна алып келмейинче жаңы бир үй бүлө же болбосо мындай жигит жандуу болбойт деп ойлойм да. Бул туура эмес, анткени эң биринчи мен өзүм менен болгон контактты түзүш керекмин. Ошону жөнгө алып келиш керекмин. Анан гана бир кыялымда бар, сөзсүз үй бүлө түзгөнгө, мүмкүн бир кыздуу болсо деген кыялдарым бар, бирок азыр эмес да. Азыр даяр эмесмин. Азыр көбүнчөсү мен өзүмдүн чыгармачылыгыма, өзүмө, үй бүлөмө көбүрөөк убакыт сарпталып атат да. Чыгармачылыкты дагы жөнгө коюу бул дагы чоң нерсе. Эң башында көп убакыт жана күч талаптар коюлат. Өзүңдүн атыңды, брендиңди, келбетиңди, стилиңди издеп чыккыча. Андан кийин бир эмеге жолго чыгып алгандан кийин, поезд сыяктуу жолго чыгып алгандан кийин кичине жеңилирээк болот да. Ошондуктан азыркы тапта көп убакыт ошо чыгармачылыгыма сарпталат да. Бирок күйөө деген мындай болуш керек экен дегендей корректировкаларды азыр түшүнүп калдыңыз да? Ооба. Азыркы таптамага бала кереги жок, ата да кереги жок. Мага партнер керек. Эмнеге бала менен ата жөнүндө айттыңыз? Туура эмес модель болуу. Биз жанагы айтып атпаймынбы, бул терең тема. Чынын айтканда өтө терең тема. Көбүнчөсү мындай ата энеси эрк бербегендиктен жашоосунда эне издейт экен. Анан кийин сен эне модель болбосоң дагы өзүң дагы энедей болуп калат экенсиң. Аркасынан бол, кыл, жаза кийич, давай кыл деп атыпчы. Чынындачы. Анан кийин кээ бирлер бар, бул баардыгы кичинекей кезден да. Кээ бирлер бар, атасынын мээримин көрбөсө да, көрсө дагы тойбогон кыздар бар, алар болсо ошо ата сыяктуу. Бул дагы модель туура эмес да. Эки модель тең туура эмес. Жакшы мындай үй бүлө, туруктуу үй бүлө бул эки партнердон болот да. Мен азыркы кезде жөн гана мындай өзүмө татыктуу, мен дагы татыктуу боло ала турган партнер күтөм да. Бирок азыр эмес да. Азыр даяр эмесмин. Бирок сөздүн башында баарын Кудайга койдум дедиңиз, анан Кудайдын сизге карата ошондой планы бар болсо, балким тагдыр буйруп бирөөсү тургандыр, Ооба. Ал келгенде даяр болосуңбу, даяр болбойсуңбу? Мен ойлойм да, сенин чынында Кудайдан берилген адамың келгенде биз эч качан эчтекеге даяр болбойбуз. Чын, мындай айткандачы. Эне болгонго деле даяр эмеспиз да. Кийин эле төрөгөндөн эле үйрөнүп баштайбыз да. Анан ошол убакыт келгенде жүрөгүң менен сезесиң. Анан кийин даяр болосуң, даяр болбойсуң, бул Кудайдан берилген адам жүрөгүң менен сезгенде жөн гана мындай кабыл алыш керексиң да. Азыр жан дүйнөңүз тынчпы? Өтө бактылуумун. Сонун экен, аябай кубанычтамын. Сизди ырдап атканыңызды, тойлорго чыгып атканыңызды, концерттерде, ал тургай мамлекеттик иш-чараларда көрүп калып атам. Кандай экен? Өтө сонун. Абдан мен сахнада ырдап атканда, чынында эле мен ошол жерде өз жеримде экенимди билем. 3 мүнөт болсо дагы ушундай бир башкача бактылуумун. Чын. Бул сиздин мурдагы жабылбай келген гештальтыңызбы? Ооба. Гештальт эмес, бул менин кыялым экен. Кичинекей кезимдеги кыялым. Ушул нерсе, ушуга мен көптөн бери өзүмө жол бербей жүрүп турмун. Баягы эле
кыргыздардын установкалары бар го, кыргыз менталитетинин установкалары, артистти аял дебе деген, мисалы үчүнчү. Нары бери көрүп атпайбызбы? Мисалы үчүн көптөгөн ырчы кыздардын жашоосу, жеке жашоосу болбой. А бирок кайра эле ошол карасаң, мисалы үчүн, ошол эле биздин эстрадада бар жакшынакай үй бүлөлөр. Гүлзат Байзакова эжекебиз кадимкидей кандай сонун үлгүлүү. ооба, үлгүлүү үй бүлөлөр, күйөөсү дагы абдан сонун, мындай Менмен деген музыканттардын бири. Ал дагы колдоп келет. Ал мисалы үчүн күйөөсүнө, аялына жол берүү, эч кандай бир намыстык берген эмес, туура көрөт, колдойт. Бул өтө сонун. Мисалы үчүн ошол эле Жидеш Идрисова. Күйөөсү колдоп көтөрүп келди десем болот да, чынын айткандачы. Сахнанын аркасында көрүшүп эле жүрөбүз, кандай гана колдойт, чынын айтсамчы. Көп азыр мисалы үчүн ошол эле Ажара Койчуманова блогерлер, мисалы артист дебесең, мисалы блогерлер, күйөөсү абдан колдойт. Көп эле мисалы үчүн Бекзада Жолборс деген бар. Өтө, эгерде күйөөсү колдосочу, аял өзгөчө бактылуу, жана ошол айымдарды карасаңар, өзгөчө бир сулуу, бактылуу десең болот. Гүлдөп чыга келишет. Ооба, гүлдөп турушат, бир башкача. Сизде ошол, мисалы, сиз да сахнадасыз да азыр. Колдоо керек бекен, кыйналып калбайт бекенсиз? Кыйналып калам, кээде аябай чарчайм. Бирок эң башкысы, мен эң чоң колдоом бар, бул жаратканым жана менин катталуучуларым. Мени колдоп турган айымдар, алардын мындай жазып турган комментарийлер кандай мага күч кубат берет. Өзүмдү жоготуп, аябай алсыз турган кезде сөзсүз баракчамды ачып жазган сөздөрдүн баарын окуйм. Ошодон кайра дем күч алып туруп эле кетем да. Эң башкы колдоо ушул мен катталуучуларым. Катталуучуларыңызды мен көп окуп калам. Ар бир постуңуздун алдында жазышат. Аял ажырашкандан кийин эмнеге гүлдөп кетет, эмнеге сулуу болуп кетет деп эле жазып атышат да. Анан бул суроого сиздин жообуңуз азыркы айткан сөздөрбү же дагы башка мисал болушу мүмкүнбү? Башка мисал бар, мисалы үчүн, ооба, албетте азыр кичине башкача адаммын, бирок азыр мен сүрөттөрдү карасам, биз өзгөрүлгөн жокпуз. Биз күйөөгө чейинки абалыбызга келет экенбиз да. Мен күйөөгө чейинки болгон сүрөттөрүмдү карап туруп азыр карасам, мен ошол адам экенмин да. Жөн гана мен күйөөгө тийгенде өзүмдү унутуп коюптурмун. Бул жерде эч ким күнөөлүү эмес. Бул мен өзүмдү өзүм унутуп койгонум. Бул жерде мен өзүмдүн катачылыгым. Мен угуп эле жүргөм, эмнегедир ошол угуп жүргөн, жана мисалы үчүн мындай орусча айткан бир терминдер бар да. Знать и осознавать дейт. Угуп жүргөм, бирок могу жеримде билген эмес, менин психикамда мындай кандай десем, мындай унутуп койгом да. Унутуп койгон экенмин өзүмдү. Ошондуктан башка адам болуптурмун. Мен өзүмдөн чыгып, өзүмдү унутуп койгон үчүн башка бир адам болуп калыптырмын. Эми азыр кайра өзүмө кайтып келип атам. Мурунку элеге кайтып келип атам. Өзүн сүйгөн, өзүн биринчи орунга койгон, бактылуу, жан дүйнөсү менен, чын дили менен каткырып күлгөн, жашоого кубанган, ар бир мындай жашоого позитивдүү караган айымга кайра кайтып келдим да. Мунун баары тагдырды кабыл алуу, Ооба. Сизге жанагы өздөрүнүн окуяларын жазган аялдар бар деп атпайсызбы? Анан алардын баарына эми жооп бере албайт болушуңуз керек. Кандай кеңеш бергиңиз келет? Мындайда көбүнчөсү баардыгы эмеси, кандай десем, ар кандай суроолор менен келет, бирок бир суроолор бар да, бир аябай өтө көп келишет булар. Мен жүрөгүмдү оорутат да. Мен ажырашкым келатат, анан мен ажырашсам сиздей болуп кетким келет, анан тын эмне. Жок, ажырашуу бул жол эмес. Мындайда баарына бир эле кеңеш да, ушул үй бүлө турган кезде өзүңдү кабыл алып, өзүңө кайтып келүү. Мисалы үчүн ажырашкан күндө дагычы бактылуу боло албайсың да, чынын айткандачы. Эгер өзүңдү кабыл албасаң. Ооба, ал ажырашуу, күйөөң барбы жокпу, бул нерсе, мисалы үчүн сен ажырашсаң дагы эчтеке өзгөрүлбөйт. Бул сен өзүңдү өзгөрүп, кабыл алып, өзүңө кайтып келип, биринчи орунга коюп,
Кудайга келип, Кудайга сыйынып десеңчи, жаратканды эстеп, ошол нерселерди кылуу, өзүңдү биринчи орунга коюу, ошол нерсе. Ошол бактылуу болот. Ооба. Анан эгерде мисалы үчүн ошол сен өзүңдү талабыңды биринчи орунга койсоң, анан жаныңда күйөөң калабы, калбайбы, ал ошол күйөөңдүн чечими болот да. Бул сенин чечимиң болбош керек, эч качан ойлойм мен. Колдон келишинче ушул үй бүлө бар кезде баарын оңдоп калуу. Айырмасы жок, бар ошол көйгөйлөр кайра башка күйөө менен деле боло берет. Ажырашууну пропаганда кылбайм деп атасыз. Жок, ажырашуу бул эң акыркы нерсе. Чынын айтканда эң акыркы нерсе. Артынан ыр жаздырып атасыз, клип тарттырып атасыз, ал жагы кандай жүрүп атат? Өзүңүздүн жогоруда бир поезддин жолуна түшүп алыш керек экен деп атпайсызбы? Ошол жолго түштүңүзбү? Стилиңизди таптыңызбы? Стилди мен изденүүдөмүн. Бардык стилдерди даамдап көрөйүн деп атам да. Анан кийин мисалы үчүн баары деле бир стилди алып кеткен дагы болбойт экен да, баары деле мода алмаша берет, улам стилиң дагы алмаша берет. Асына бизде той деген нерсе бар. Жаңылануу өзүң деле киргизип керексиң, ошондуктан бир стилге байлангым деле келбейт деп ойлойм да. Менин планым боюнча баары орду менен келатат. Өзүмдүн дедлайндарым бар. Баарды орду менен келатат. Шашпай, шашкалактап, ыр жазып, анан ии деп кейбей, өзүмө бир сөз бергем, шашпай, акырындап, өзүмдүн жумушумду акырындап кыла берейин. Буйруса, жылдызым бир күнү, Кудайым буйруса, жанат бардык мындай мамлекетке, Кыргызстанга десем болот да. Андан кийин өзүмдүн мисалы үчүн бир нерсе бар, чыгармачылык адамдар көп ушул нерседе бар да, выгорание деп коет. Мен выгорание бул көңүл калуу да чыгармачылыктан. Мен жазып аткан, чыгарып аткан ар бир ырыма көп талап кылбайм. Жакса жакты, эң башкысы өзүмө жагат. Көбүнчөсү чыгарып алып, ушул ыр хит болуш керек эле деп, ошонун айнанда депрессия болуп кетип чыгармачылык. Идеалдаштыруу, перфекционизм. Биз болгон кыялдарыбыз, талап койгон кыялдарыбыздан ошол ишке ашпай калса, ошодон выгорание болот экенбиз да. Анан ошол нерсени мен сахнанын аркасына жүрүп көп байкап билип калдым. Ошондуктан мен өзүмө хит болот деп чыгарып атып, кайра эла токто, артка хит болсо, Кудайдын буйругу болсо хит болот, болбосо ал дагы жаман эмес деп азыр ушинтип иштеп аткан кезинде да. Ырчылык менен акча таба баштадыңызбы? Болот бекен деги? Акырындап. Жан бакса болот бекен? Жан бакса, балдарды бакса болот бекен? Акырындап деп айтсам болот, бирок эң негизги алып келаткан источник деп айта албайм. Бирок кыялымда бар. Мен азыркы кезимде чыгармачылыгымды акча табуу үчүн кылган жокмун. Чынын айтайынбы? Акча булагыңыз кайда? Эгер сыр болбосо. Ушул дагы бир кеңеш десем болот да. Ар бир аял кыздарга, жаш кыздарга, бирок кайсыл угуп турбаган айымга деле азыркы кеч эмес, ар бир аял өзүнүн подушка безопасности деп коет. Бул күйөөгө сөзсүз күйөөдөн ажырашам деген подушка безопасности эмес, жөн гана өзүң үчүн топ бирдекеге салып, айландырып, үй бүлөгө, балаңа, күйөөңө тиешелүү, эч кимге тиешелүү эмес, өзүнчө бир капчыгың болуш керек экен. Ошол менин канчадан бери чолуп жүргөн бир кичинекей капчыгым бар болчу. Ошого азыр чыгармачылыкка салып турган кезим. Мен жаңы ажырашкандан кийин ойлодум да, бирдеке кылыш керек, анткени деген күйөөң бакпай калды да. Өзүң үчүн жоопкерчилик алыш керексиң, балдарың дагы бар. Анан бирдеке кылыш керек. Өтө көп ойлонуп баштадым, жана айтып кеткендей, ар бир адам өзүнүн эмнени кыялданса, эмнени жакшы кылса, ошону кылыш керек экен. Өзүмдү анализдедим, өзүмдүн таланттарымды анализдеп, ойлонуп отуруп, продюсер болсомбу, жок.
кайра дагы бирөөнү көтөрмөлөп эметип ал дагы кетип калса дагы бир депрессияга түшөмүн жок деп ойлонум. Анан кийин эмнегедир өзүм деле ырдайм го. Эми өзүмдү таштап кетпейм болуш керек деп ойлодум. Анан өзүм чыгарган ырларымдан түшкөн акчалар кийин өзүм балдарыма дагы, анан эрлериме дагы монетизация болуп кала берсин. Анан кийин өзүм дагы кыялым бар, сахнага чыга турган. Ошого басым кылдым. Бизнес кылып көрөйүн дедим, бирок чынын айтканда биз өзүбүз менен чындыкта болуш керек экенбиз да. Бардыгы эле бизнесмен боло албайт, чынында. Бардыгы ойлошот, тигинин колунан келип атпайбы? Жок, бардыгы бизнес үчүн жаралган эмес. Анан ырчылыкты дагы ойлошот. Мунун колунан келип атпайбы? Мен дагы ырчы боло алам. Жок, ар бир адам дагы ооба боло аласың. Бирок популярдуу, ийгиликтүү ырчы болуш бул дагы буга да өзүнүн тырышчактыгы, таланттыгы жана тажрыйбалыгы керек деп ойлойм. Мен ойлойм ошо талант бар, буюрса тырышчактык бар, тажрыйба албетте бар, тааныштар бар. Жоң гана мындай акырындап кылыш керек, акырындап. Ошо. Мен суроомдун баары бир түпкү маанисине жооп ала алган жокмун, бирок бул жоопту да кабыл алабыз. Кеттик. Сизди биз мурдатан кабактарда ырдап жүргөн ырчы катары билебиз. Андан кийин музыкалык сынактар болот. Ушул планда дагы бир сынактарга катышып көрөйүн деген оюңуз барбы? Жок, кыялымда жок. Анткени мен мындай ойлонуп көрдүм. Бул бат старт деп ойлосоң болот да. Бирок мен үчүн өтө маанилүү мен чыгарган ырлар хит болгонуна басым кылгым келет. Конкурска барып ошол жактагы болгон достижениялар дейт. Ал эмес, мен чыгармачылыгым элге сиңсинчи деп ойлойм да. Андан тышкары чынын айтканда реалист болуш керек. Менин анчалык конкурска кача турган диапазонум жок. Албетте өзүмдүн эмелерим бар, бирок ал нерсеге көп жылдаган машуулар, подготовка керек. Мен өзүм чынын айтканда даяр эмес деп. Бирок бардыгы айтат, даярсың, эме бар да, өзүнүн фишкасы бар конкурста, өзүңө жарашыктуу ыр табыш керек. Бардык ыр эмес, фишка ырды тандаш керек. Аны деле бүттүк секреттерди деле билем, бирок билбейм, мүмкүн каалабаймынбы. Ушул дагы мен үчүн болгон отмазкаларбы, ар нерсени ойлоп табы. Ошондой окшойт. Ооба, анткени конкурска деле барып, канча деген каражаттар кетет. Мен үчүн мен андан көрө клип тартып ыр чыгарганым мага көбүрөөк жагат десем болот да. Түшүнүктүү экен. Азыр да ыр жаздырууну, клип тартуунун үстүндө болсоңуз керек, э? Ооба, азыркы кезде мына эртең буйруса дагы бир күнүбүз калды. Ушу менен съемкалар бүтөт, Секет деген ырга. Андан кийин болсо наркы жумаларда болобу же 1-2 жумадан кийин Замандаш аттуу ырыма клип тартабыз. Өтө позитивди аябай жакшы көрөм, аябай. Ушу Секетке анан Замандашка көптөгөн жакшы комментарийлер түшүп атат. Сөздөрү да жакшы экен, мааниси да жакшы экен, шаңдуу экен деп дагы. Сонун экен. Ал эми клиптерди болсо сиздер Сереп ТВ телеканалынан көрүп турсаңыздар болот. Сизди биз чакырып, ушинтип маектешкениңиз үчүн абдан кубанычтабыз. Жогоруда сөздүн башында айта кеттим, мамлекеттик иш-чараларда көрүп дагы кубанып калып атам да. Сонун ырдап атасыз, жандуу ырдап атасыз. Көпчүлүктүн колунан келе бербеген нерсе дегендейчи. Өзүңүз жогоруда айткандай, ушул бактылуулук сизге сонун жарашып турат. Дайым эле мындан аркы жашооңуздун баары сонун болсун. Балдарыңыздын сыйырматын көрүп, концерттерди берип, азыр пландабаган конкурстарга катышып, мээктиктерди багындырып жүрөрүңүз. Сизге маек үчүн чоң рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге болсо ийгилик каалайм. Жана ушинтип мени чакырып, ушундай интервьюга чакырганыңыздарга дагы ыраазымын. Анан бир сыра көрүүчүлөргө айтып кеткен бир эмем, каалоом бар. Ар бир адам ушул жашоодо бактылуу болсунчу. Бактылуу, бактын таап, бактылуу болсун. Мага да жаксын. Сизге да жаксын. Дал ушул сөздөн кийин биз сиздер менен коштошобуз. Аманчылыкта көрүшөлү.